Саламатсыздарбы, жаңылыктар топтому менен ынтымактагы кабарлар маалымат программасы студияда Акбек Розматов. Бүгүнкү чыгарылышта. Ош шаарында таштанды салуучу урналар жетишсиз. Аябай элдин жыш болгон жеринде аябай аз. Жалпы республикалык тестирлөөгө катышпай калгандарга дагы каттоо жүрөт. 25-июнь күнү бул багытта дагы ЖРТга кирүүгө уруксат берилет. Ош шаарында татар элинин Сабантуй майрамы белгиленди. Сабантуй, хизмат туйы. Ошто таштанды салуучу урналар жетишсиз. Азыр калада болгону 250 үкөкчө бар. Жакын арада дагы 250 урна орнотулмакчы. Бирок бул менен маселе чечилбейт. Анткени шаарга 3000 тегерегинде урна керектелет. Теманы Назгүл Акунова улантат. Бүгүнкү күндө шаарда болгону 250 гана таштанды салуучу үкөкчө бар. Анында басымдуу бөлүгү шаардын борбордук көчөлөрүндө гана. Бирок алда жетишсиз экенин адистер моюндашат. Андан дагы өкүнө турган жерлер ушул биздин Ленин көчөсү менен Курманжатандатка, шаарыбыздын центринде жок, Масалиев көчөсүндө да жок. Аябай элдин жыш болгон жеринде аябай аз. Мурунку коюлган урналар бар экен, алар уже аварийный состояние уже иштен чыгып калган да. Азыр Курманжандатка, Манасата, Туран жана Кулатов кичи райондорунда үкөкчө дээрлик жокко эсе. Бул бир топ жылдардан бери эле чечилбей жаткан көйгөй. Шаар тургундары болсо калаанын тазалыгы үчүн орнотулса деген тилекте. Шаарыбыз пока эми мынантип бардак болуп атканда эч нерсе ыңгайсыз го. Урна деле азырча пока көрүнгөн жок. Эми азыр ушундай моментте. Кээ бир жерлерге кокпогондо, мисалы үчүн мен тиги түштүк чыгыш кичи районунда жашайм, Курманжатакта. Ал жакта мындайлар дээрлик жок. Буну менимчечи керек болсо ар бир үйдүн астына коюп койсо болот. Коюп анан элди, шаардын тургундарын ошого үйрөтүш керек да. Бирок жетишсиз чындыгында. Бирок коюш керек ар бирнеге. Мына мен ташайынса кече көчкө көтөрүп жүрдүм мен. Сумкама салып алып үйгө алып кеттим даже. Ошол көтөргөн бир пакет менен бар мен. Ошону коюш керек ар бир точкаларгачы. Бир жолдорго, парктардын ичине, сыртына бул керек бизге. Таштанды салуучу үкөкчөнүн жетишсиздиги атайын эс алуучу жайларда да байкалат. Мисалы, Наваи паркынын бул жайы. Мында 500 метр эмес, андан да жогорку аралыкта урнаны кезиктирбейсиң. Анын айына мынтип таштандылар толуп кеткен дешет шаар тургундары. Мисалы үчүн мен мороженое жесем, ошол жерге таштай албайм да, себеби жок ошол урналар. Ошон үчүн бир 500-600 метрдей барып ташташка туура келет да. Биз чоң адамдар таштайбыз. Азыркы мезгилде жаштар көбүнчө таштай бербейт да алыска. Ошол отурган жеринде эле таштап коюшат, жеп туруп эле таштайт. Ошто эгемендүүлүктү алгандан бери мамлекеттик бюджет тарабынан үкөкчөлөр орнотула элек болгону ыктыярчылар тарабынан эс алуучу жайларга түрдүү акцияларда коюлуп келет. Шаар тазалап урналарды коютабыз. Силер деле катышкылар, шаардын тазалыгына жардам бергилер. Урналарды коюп, көчөлөрдү тазалап, мусордорду көчөгө таштабай, урнанын ичине салып, Ош шаарыбыз таза болуш керек. Адистердин маалыматы боюнча Ош шаарын үкөкчө менен толук камсыздоо үчүн 3000 даана болушу керек. Бирок ага каражат жетишсиз. Жакында 250 урна орнотулмакчы. Ал борбордук базардын жанындагы Кара Суу көчөсүнө, ошондой эле Монуев көчөлөрүнө орнотулат. Биз 1 миллион 300 миң ылайыкташтырган 2000 урна жаздык эле, анан биз аны лично УМСК тапшырдык проектти. Алар 400 миңге ылайыкташтырган 600 урна болчу, андан кийин аларда каражат калбаганга байланыштуу 200 миң ажырат. Мындан сырткары Ош тазалык ишканасы тарабынан да 300 таштанды таштоочу урналар орнотулмакчы. Анын 100гө жакыны эскилиги жеткендердин ордуна коюлса, калганы коммерциялык багытта коюлат. Азыр бизде управление муниципальной собственностьтан тендер ойнолуп жакында 1 миллион 800 миң сомго. Анын ичинен 300 контейнер 0,7 кубовый контейнер тендерден бирөө утуп алды. Азыр уже 50 дананы жасап туруп, биз уже алып туруп, уже багы точкаларга орноштуруп атабыз да. Одан сырткары 1 миллион 800 сомдон бизге дагы 400 миң сом ашып калды. Аны биз ошо багы контейнерлер турган жерлерге ограждение кылабыз деп максат коюп атабыз. Учурда шаарда көп кабаттуу үйлөрдүн жашоочулары үчүн 600-дун тегерегинде таштанды таштоочу урна бар. Муну кошкондо жетиштүү болот дейт адистер. Назгүл Акунова, Замбузриков, ынтымак. Кыргызстандын түштүгүндөгү бизнес кырдаал талкууга алынат.
Бул тууралуу бүгүн Кыргызстан бизнес улуттук ассоциациясынын түштүктөгү координатору Азиза Юлдашева маалымат жыйында билдирди. Анын айтымында тегерек столго Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарынан бизнес өкүлдөрү катышат. Анда ишкердүүлүктөгү көйгөйлөр, аны өнүктүрүүгө жол жоболор ортого коюлмакчы. Максаты ишкерлерге көмөк көрсөтүү болуп саналат. Ошо ишкерлердин проблемасын чечкен, ошолордун маселесин көтөрүп, ушу мамлекеттик структуралар менен байланышта иштеш үчүн эртең төгөрөк стол болот. Ошо столго биз чакырып атабыз. Эртең Министерство финансовтан адамдар келет. Анан Ош, Баткен, Жалал Абад облустарыны ошо ишкерлер, ошолордун ассоциациясы топтолуп, ошо мына ушу түштүк региондо кандай проблемалар бар, көбүнчө ушу чегара маселелерин, ошо сауда Өзбекстан менен Тажикстан менен жүрүшпаганын, ошо маселелерин көтөрүп, ошо мамлекет менен ошо талкуулоолор болот. Бүгүн президент Алмазбек Атамбаев өлкөнүн финансы министри Ольга Лаврованы кабыл алды. Жолугушууда республикалык бюджеттин аткарылышынын жүрүшү талкууланып, анын киреше бөлүгүнүн камсыздалышы боюнча аткарылып жаткан иштер каралды. Мамлекет башчысына ведомствонун 2013-2017 жылдардын мезгилине өлкөнүн туруктуу өнүгүүсүнүн улуттук стратегиясынын долбоорун каржылоо боюнча иш аракети, ошондой эле калк алдында социалдык милдеттенмелердин аткарылышы боюнча маалымат берилди. Президент Алмазбек Атамбаев чет элдик өнөктөштөрдөн келип жаткан финансылык каражаттардын, анын ичинде Россия Федерациясы тарабынан Кыргызстандын Ош шаары жана Ош облусуна көрсөтүлүүчү финансылык жардамдын эффективдүү жана максаттуу колдонулушунун маанисин белгиледи. Мамлекет башчысы бул каражаттардын бир бөлүгүн өлкөнүн түштүгүндөгү жаратылыш газын колдонуучуларын суюлтулган газга которуу үчүн мамлекет тарабынан каржылоону карап чыгуу керектигин белгиледи. Баткен облусунун кошуна Өзбекстан жана Тажикстан менен чектеш айылдардагы тургундарга чек ара тилкесинде өзүн алып жүрүү тартиби дайыма эскертилип турат. Айылдардагы элдик кошун өкүлдөрү чек арачылар менен тыгыз байланышта болушат. Биргеликтеги иштин натыйжасында чек араны мыйзамсыз басып өткөндөр колго түшүрүлөт. Кененирээк аймактык кабарчыбыз Медербек Ниязалиевдин материалында. Баткен облусунун аймагында Тажикстан жана Өзбекстан менен чектеш айылдарынын тургундарына чек ара тилкесинде өзүн алып жүрүү тартиби дайыма эскертилип турат. Бирок ошого карабай кошуна өлкөлөрдүн жарандары менен жол жана сугат суунун айынан келишпестиктер көп чыгат. Мындан 10 жыл мурдага караганда учурда жергиликтүү тургундарда чек ара тартиби жөнүндө түшүнүк жогору. Айыл өкмөттөргө, айыл башчыларына Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чек арасы жөнүндө мыйзамынын көчүрмөлөрү жеткизилип берилген жана жергиликтүү бийликтердин өкүлдөрү менен сабактар өткөрүлүп, Кыргыз Республикасынын жарандары мамлекеттин санжабаларын жана чек ара тилкесинде жүрүш туруштун эрежелерин боюнча жеткизилип, иш чаралар жүргүзүлүп атат. Жаңжалдарды болтурбоо жана алардын алдын алуу үчүн жол маселеси маанилүү. Кыргыз-тажик айылдарын айланып өткөн жолдорду тез арада бүткөрүү менен көйгөйдү чечсе болот. Биздин элдер чек араны кайтаруу, чек арада өзүнүн жүрүш турушуну сактоо боюнча бардыгы билишет. Бирок биздин кыргыз эли билгени менен тажик туугандарыбыз ошону билбейт. Мына биздин Көкташ Аксай жолу Галоной менен ошол эле бүтсө биздин көп конфликттер токтойт деп ишенебиз. Ошо биздин үмүтүбүз эле бүгүнкү күнү Көкташ Аксай жолу. Чек ара тилкесин мыйзамсыз бузгандар жана келишпестиктер тууралуу маалыматтын 30% жергиликтүү тургундардан келип түшөт. Айылдарда элдик кошуун өкүлдөрү кызматкерлер менен тыгыз байланышта турат. Чек араны бекемдөөгө кошкон салымы үчүн алдыңкы атуулдар Карегимде мекенчеги төш белгиси менен сыйланды. Баткен аймагында чек ара көзөмөл өткөрүү жайларынан жарандардын өтүүсүндө да түшүнбөөчүлүк болот. Жарандык паспортунун мөөнөтү бүтүп, же жакындардын паспорту менен өтүүгө аракет кылгандар да бар. Алар сөзсүз артка кайтарылат. Мыйзамды билбей туруп келип, ал мыйзам оңой деп айтышып чек арачылар менен кездер кезигишет. Ошон үчүн ал жерден жакшы мыйзамдын чегинде өтүш үчүн дайыма көзөмөл өткөрүү жайынан өтүп, билбегендер болсо чек арачы кызматкерлерин сурап чек ара аркылуу көзөмөл өткөрүү жайлары аркылуу өткөн болсо мыйзамдуу деп эсептейм. Жарандар үчүн көзөмөл өткөрүү жайларынан өтүүнүн өзүнчө тартиби жана мыйзамы бар. Кыргыз Республикасынын көзөмөл өткөрүү жайларынан өтүү үчүн биринчи кезектен алар өздүк Кыргыз Республикасынын жалпы жарандык өжөтү менен жана ички өжөтү менен бул ID карт деп айтылат. Жана 16 жашка чейинки балдарга күбөлүк кызматтык
өжөт менен жана дипломаттык өжөт менен өтө алат. Андан кийин 14 жаштан 18 жашка чейинки жаш балдар чет өлкөгө чыга турган болсо, сөзсүз түрдө ата энесинин уруксаты менен, мындайча айтканда, бул нотариалдык бекитүү менен, ошолордун уруксаты менен болсо, анан чет өлкөгө өз алдынча чыгуу уруксат берилет. Өткөн айда Баткен облусунун аймагындагы чек ара көзөмөл өткөрүү жайларынан издөөдө жүргөн 3 паспортсуз бир Өзбекстандын жараны жана аты жөнүн өзгөртүп жасалма паспорт менен өтүүгө аракет кылган Франциянын жараны кармалган. Француз атуу кызматкерлерге чек арадан өтүү үчүн 2000 доллар өлчөмүндө акча сунуштаган. Чек арачылар аны тийиштүү иш-чаранын негизинде улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматына өткөрүп беришкен. Медер Ниязалиев, Арсан Алмазбек уулу, Ынтымак, Баткен облусу. Жалпы республикалык тестилөөгө катышпай калгандарга дагы каттоо жүрөт. Кыргызстандын түштүк аймагы боюнча жалпы республикалык тестилөөдөн кечигип жана негиздүү себептер менен мурда катталып, жалпы республикалык тестилөөгө тапшырбай калгандар үчүн кошумча каттоо 2014-жылдын 17-июнунан 23-июнуна чейин Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын базасында каттоо жүргүзүлөт. Башкармалыктан билдиришкендей, ЖРТ 25-июнь күнү саат 8-де Ош шаарындагы номер 4-Киров атындагы мектептин базасында өткөрүлөт. Кечиккен каттоодогу өзгөчөлүк жалпы республикалык тестилөөнү өзбек тилинде тапшырууну каалагандарга атайын арыздын негизинде тапшырууга уруксат берилет. Эгер абитуриент 2014-жылдагы ЖРТга кирген болсо, кайрадан тапшырууга уруксат берилбейт. Бирок кошумча предметтерди тапшырууга укугу бар. Эгер жогорку окуу жайларда окуп жаткан студенттер болсо, жалпы республикалык тестилөөгө тапшырууга уруксат берилбейт. Аларга сертификат келбейт. Өзбек тилдүү мектептердеги окуучулардын сунуш талаптары эске алынган калыпта ЖРТны өткөрүүчү орган тарабынан аны уюштурулууга негиз болду. Жана ошол 25-июнь күнү бул багытта дагы ЖРТга кирүүгө уруксат берилет. Бүгүн жогорку кеңеште мөңгүлөр жөнүндө мыйзамга карата президенттин каршы пикири каралды. Кыргыз Республикасынын биринчи вице-премьер-министри Тайбек Сарпашев жалпы жонунан мыйзамдын концепциясын өкмөт колдоорун, республикалык киреше бөлүгүнө терс таасир этүүчү жагдайды эске алуу менен мыйзамдын 6-беренесиндеги мөңгү жайгашкан жерде алтын жер алдынан казылсын деген ченем боюнча макулдашуу зарылдыгын белгиледи. Ошол эле маалда өкмөт тарабынан мыйзам долбоору боюнча алдын ала экономикалык эсептөөлөрдү жүргүзбөгөндүгүн моюнга алды. Кыргыз Республикасынын геология жана минералдык ресурстар боюнча мамлекеттик агенттиктин директору Дүйшөнбек Зилалиев болсо, мыйзам күчүнө кирсе, Кумтөр кенинин иши токторун айтып, буга чейин ачык түрдө казып, жардыруу жана башка иштеринен кийин топурак бош болуп калгандыгынан улам азыркы тапта бул кенди жер алдынан казуу иштерине өткөрүү болбостугун белгиледи. Талкууда депутат Мамытбай Салымбеков мыйзам 3 окууда өткүчөктү өкмөт көз карашын билдирбегенин айтып сынга алды. Мыйзам долбоорунун демилгечилеринин бири Эркингүл Иманкожоева кен иштеткендер тарабынан суу кодекси, экология бузулуп жатканын билдирди. Комитет мүчөлөрүнүн бир катар ой пикирлеринен соң Иманкожоева мыйзамдагы талаш жагдайды талкуулоо үчүн макулдашуу тобун түзүүгө макул болду. Жыйынтыгында мөңгүлөр жөнүндө мыйзамга карата президенттин каршы пикири боюнча макулдашуу тобун түзүү чечими кабыл алынды. Ош шаарында татар элинин Сабантуй майрамы белгиленди. Жазгы талаа иштеринин башталышы, мол түшүмдүн болушун тилеп өткөрүлүп жаткан бул майрам Кыргызстанда акыркы 15 жылдан бери белгиленүүдө. Иш-чарада татар элинин оюндары ойнотулуп, түрдүү даамдары меймандарга сунулду. Майрамдын жүрүшү кийинки материалда. Сабантуй сабан түшүм деген маанини берет. Мол түшүм майрамы татар калкынын илгертен бери келе жаткан салттарынын бири. Жараткан мол түшүм, тынчтык, бакыт ар бир үй бүлөдө нан болушун тилеп өткөрүлөт. Майрам татарларда байыртадан бери белгиленип келет. Бүгүнкү иш-чарада жаш карысы дебей бий бийлеп, түрдүү оюндарда ойноп, майрамдык маанайда болушат. Ош шаарынын Токтогул Сатылганов атындагы эс алуу багында болуп өткөн иш-чарада татар элинин түрдүү таттуу шириндиктеринин көргөзмөсү да өткөрүлдү. Көргөзмөгө коюлган даамдардын ичинен чакчак келген меймандарга сунулду. Сабан туйы, хизмат туйы, шатлык һәм бақыт туйы, ойнап, бейип, жырлап келип, байрам иттик күн буе. Мына этот сабантуй мы пляшем, танцуем. Здесь могут участвовать все национальности, не обязательно татары. Соңку 15 жылдан бери Ошто чоң салтанат менен өткөрүлгөн бул майрам шаардагы өзбек, кыргыз, казак, орус, лөлү элдеринин өкүлдөрүн башын бириктирди. Бул майрам шаар тургундарына күнү бою жакшы маанай тартуулады. Меймандар катышуучулар менен бийлеп түрдүү оюндарды ойношту. Сабантуй майрамы бул
Tatar Başkır elinin tarihi. Sabantuy Bayramı Tatar Başkır elinin madaniyatı. Sabantuy Bayramı Tatar Başkır elinin yaşo turmuşu, adevatları, qağda saltı. Şu жерге ulu başın kiçiği kılıp, yüzdü tayangan enemiz gelip batasın berip atsa, bu yerde sakalın jaykaltkan aksakallarımız gelip otursa, yaşlarımız biylep, şanga böyle otursa, bu bayram şanga bölünbey, kaçan bölünödüler. Иш чарага Россия, Казакстан жана Татарстан Республикасынын өкүлдөрү келишкен. Алар оштуктарды өз ырлары жана бийлери менен мейман кылышты. Şuşu Sabantuy'da bizning turli millet kişileri, Uzbekler, Kırgızlar, başka milletler mene şulay tatu yaşasınlar, birge bulsunlar, birge çıkışlar yasap, көңіллі, birge işlep, baxtli yaşasınlar degan uy tilak fikirler kile Tataristan'dan. Ош облусунда 3000ден ашуун татарлар жана башкирлер жашашат. Бул иш-чарага 100дөн ашуун оштуктар катышып, татар элинин түрдүү оюндарынын көөсү болушту. Шерзат Юсупов, Альбина Жолоева, Азам Бузриков, Ынтымак. Оштун Алай командасы Бишкектин Дордойун кабыл алат. 18-июнь күнү футбол боюнча Кыргызстан чемпионатынын кезектеги турунда учурдагы өлкө чемпиону Алай Бишкектин Дордойун кабыл алат. Беттеш кечки саат 18:00 Ахматбек Суюнбаев стадионунда башталат. Ал эми өткөн ишемби күнү Оштукта Куршаттын Алдыөр командасын кабыл алып, 2-7 эсеби менен жеңишке жетишти. Алгачкы голду 13-мүнөттө жарым коргоочу Миралим Ахмедов бурчтуктан киргизе алды. Мындан сырткары Владимир Веревкин 3 топ, Алмаз Мурзалиев, Павел Сидоренко жана коргоочу Илья Залимов бирден гол жарата алышты. Оюндун экинчи бөлүмүндө атаңдашына каршы копол ойногондугу үчүн Алдыор командасынын коргоочусу кызыл айыптыкка каза алып оюндан четтетилди. Эскерте кетсек, өткөрүлгөн 6 оюндан кийин 12 упай менен Алай турнирлик жадыбалда 4-орунга көтөрүлдү. Ал эми 10 оюн өткөргөн Дордой 24 упай менен 1-орунда баратат. Экинчи, үчүнчү орунда Абдышата жана Алга келатат. Алдыбызда аябай мындай керектүү, маңыздуу, бизге зарыл болгон 4-5 оюн бар. Ошол оюндун эң биринчиси эртеге 18-июнь күнү биздин Борборлук Сүйүнбай стадионунда болот. Алга эртеге Кудай буйрса Бишкектин Дордой командасы келет. Негизги биздин атаандашыбыз. Ушунчалык суранып кетет элем, келип өзүңөрдүн жакшы көргөн Алай командасын колдоп, биздин жеңишибизге тең тайлаш жардам беришиңерди өтүнүп кетет элем. Ырчы Гүлзада Рыскулова 17-18-июнь күнү Ош шаарында өтүүчү арт шоу концертинде Манас эпосун ыр тилинде алып чыгат. Муну бүгүн журналисттер менен болгон жыйында Ырчы өзү маалымдады. Гүлзада айымдын билдиришинче концерт 100% жандуу үн менен өтөт. Анда кыргыздын салттуу ырлары заманбап этнос тилинде көрөрмандарга тартууланмакчы. Ошондой эле 1 жыл бою иштеп чыккан Курманбек эпосу да аткарылмакчы. Мындан сырткары да көрөрмандарды кубантуучу программалар болот дейт Ырчы Гүлзада Рыскулова. Бул концерт, бул арт-шоу, жеке арт-шоу. Ушул Ош шаарында драм театрда болот. Албетте Бишкектен бизден эң көрүнүктүү абдан профессионал музыканттар келип коштошот. Ондон ашык музыкант келип, ошол биздин кыргыз салттык музыкаларды, ошол менин чыгармачылыгымдагы чыгармаларымды, ырларымды ошол өнөрпоздор коштомокчу. Андан сырткары Денис Колючий баштаган топ. Ушуну менен бүгүнкү чыгарылышыбыз жыйынтыкталат. Ал эми сиздерди эртеңки күнгө алынган аба ырайы тууралуу маалымат күтөт. Ынтымактан алыстабаңыздар. Саламатсыздарбы? Аба ырайы менен тааныштыруудан алдын мен сиздерге бүгүн Ош шаарынын чыгыш тарабынан кире беришинде жайгашкан Кыргыз көчү монументалдык комплекси жөнүндө кыскача маалымат айта кетсем. Монументалдык комплекстин курулушу 2010-жылы башталган. Анын бийиктиги 22 метрди түзөт. Комплекстин башында Алымбек Датканын эстелиги орнотулуп, анын бийиктиги 6 метрге жетет. Алымбек Датканын эстелигинин оң жана сол жагында 2 жолбоштун эстелиги да бар. Жолдун эки тарабындагы дубалдар декорацияланып, анда кыргыздын көчмөн турмушу чагылдырылган. Курулуш иштери жергиликтүү скульптор жана микромедиа ишканасы тарабынан жүргүзүлгөн. 2011-жылдын ноябрь айында расмий ачылышы болгон. Эми күндүн аба ырайы менен таанышып алыңыздар. Кыргыз гидрометтин билдирүүсү боюнча
17 июнда республикабызда түнкүсү жаан-чачын күтүлбөйт, ал эми күндүзү айрым жерлерде жаан жаайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Баткен облусунда түнкүсү 10-15 градус, күндүзү 25-30 градуска чейин жылуу. Ал эми Ош облусунда түнкүсү 14-19 градус, күндүзү 29-34 градуска чейин жогору. Жалал Абад облусунда да түнкүсү 14-19 градус, күндүзү 29-34 градуска чейин жылуу болот. Нарын облусунда түнкүсү 8-13 градус, күндүзү 23-28 градуска чейин жогору. Талас облусунда түнкүсү 10-15 градус, күндүзү 30-35 градуска чейин жылуу болот. Ысык Көл облусунда түнкүсү 9-14 градус, күндүзү 21-26 градуска чейин жылуу. Чүй облусунда түнкүсү 15-20 градус, күндүзү 28-33 градуска чейин жылуу болушу күтүлөт. Борборубуз Бишкекте 17 июнда жаан-чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсү 17-19 градус, күндүзү 31-33 градуска чейин жылуу болот. Ал эми Ошто 17 июнда мезгил менен жаан жаайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсү 14-19 градус, күндүзү 29-34 градуска чейин жылуу болот. Сиздер 17 июнга болгон аба ырайы менен тааныштыңыздар. Аны менен мен Жемила Турдалиева тааныштырдым. Толугураак маалыматты 3W чекит ынтымак чекит KG сайтынан алсаңыздар болот. Саламатта калыңыздар.